Эфирде күн маек, аны мен Каныкей Бозгунов алып барамын, саламатсыздарбы. Кыргызстанда 24-июньдан баштап гепатит жана ВИЧ инфекциясынын таралышын жана тобокелдик факторлорун баалоого багытталган улуттук изилдөө башталарын тиешелүү мекемелер билдирүүдө. Эсиңиздерде болсо, былтыркы жылы дагы Саламаттыкты сактоо министрлиги дал ушул илдеттердин өлкөдө күч алгандыгына байланыштуу бардык жарандарга лабораториялык текшерүүдөн өтүүнү милдеттендирген. Бүгүнкү берүүбүздө дагы ошол изилдөө дегеле ошол былтыркы жылдан бери кандай атайын милдеттендирме бергенден кандай жыйынтыктар болуп атат, айтор ошол илдеттердин тегерегинде кандай күрөш бар, ушул тууралуу кене маалымат берели деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга кан аркылуу жугуучу вирустук гепатитке каршы күрөшүү жана ВИЧ инфекциясынын көзөмөлдөө борборунун директору Үмүткан Чокморова келди. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүүнү ЛТРдин YouTube жана Facebook баракчаларынан дагы түз көрсөңүздөр болот. Эгерде мейманыбызга тема тууралуу сурооңуз болсо 0551 68 22 08 номерлары түз байланышта иштеп атат. Үмүткан айым дегенде ушул изилдөө жүргүзүлө турганы айтып атасыздар. Бул эмне болгон изилдөө, максаты кандай тартип менен жүргүзүлөт экенин маалымат берсеңиз. Бул ВИЧ инфекциясынан вирустук гепатиттер бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө эң актуалдуу проблемалардын бири болуп саналат. Бүгүнкү күндө жугуу жолдорунун окшоштугун эске алып, ВИЧ менен гепатиттердин биздин лабораториялык потенциалдарды эске алып, бизде Кыргызстан боюнча 33 лабораториябыз бар, ВИЧ инфекциясын аныктаган. Анан ошол жерде ошол лабораторияларда эле жана хозрасчетный деп коет эмес, кичине акча төлөп анализдер жасатчубуз да, бирок частный клиникаларга караганда анализдердин баасы бир топ эле кыйла эле арзан болчу да. Андан кийин орунуу дарылоонун окшоштугун эске алып, бизге ошол гепатит ооруларынын көзөмөлдөөнү бизге өткөрүп беришкен да. Ошондон бери көп иштер жүргүзүлүп атат. Мисалы үчүн экөөнүн жугуу жолдору окшош деп атпаймынбы? Жугуу жолдорун эске алсак, биринчи парентералдык жол деп коет, жана кан азыктары аркылуу жугат, инструменттер аркылуу жугат. Экинчиси жыныстык катнаш аркылуу жугат. Туш келди жыныстык катнашка барганда ошол убакта жугат. Анан үчүнчүсү энеден балага жугат. Энеде боюндагы кезинде төрөт учурунда анан эмчек сүт аркылуу жугат да. Экөөнүн жугуу жолу ушунусу менен окшоштугу бар да. Андан кийин бизде 2016 жылы Генеральный ассамблея ООНдун кезектеги кеңешмесинде бүткүл коомчулуктун астына чоң максат коюлган. 2030 жылга ВИЧтин дагы, гепатиттин, туберкулездун, башка маляриянын жана башка оорулардын жаңы учуру катталбасын деген максат койгон алдыбызгачы. Ошол максатка жетиш үчүн UNAIDS эл аралык уюму 2026 жылга 95-95-95 деген стратегияны койду баарыбызга. Биз 2026 жылга чейин 95% ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдү аныкташыбыз керек. Алардын аныкталгандардын 95% дарылоо менен камтышыбыз керек. Эгер дарылоо менен камтысак, алар башкаларга жуктурбайт да. Ошонусу менен бул стратегия азыр эң маанилүү да. Анан 3-95 дарыланып жаткандардын канында вирустун нагрузкасы 95% ошо дарылангандардын ичинен вирустун нагрузкасы канда аныкталбаш керек да. Ошол максаттарга жетиш үчүн гепатиттин дагы максаты бар. Ал жерде 2026 жылга чейин биз 95% гепатит менен ооругандарды аныкташыбыз керек. Анан бизде бир кыска убакыттын ичинде өкмөт тарабынан акча бөлүндү. Бүгүнкү күндө гепатитти экспресс тестирлөөдөн кийин вакцинация жүргүзүү 3 этап менен, биринчи дозасын мисалы бүгүн алсак, экинчи дозасын 1 айдан кийин, үчүнчү дозасын 6 айдан кийин ала турган вакцинация дагы, лабораториялык аныктоо дагы, дарылоо дагы бекер болду. Өкмөт тарабынан бекер дарылоо үчүн, ушуларды жүргүзүш үчүн бекер акча бөлүп берди, өкмөт тарабынан акча каржыланып атат. Бирок кыска мөөнөттүн ичинде биз гепатиттин менен ооругандардын 28500 кишини аныктадык. 28500 киши бул жакшы эле цифра да. Анын ичинен 18500 гепатит Б менен,
10 миңге жакын гепатит С оорусу менен аныкталды да. Андан кийин жана вакцинация деп атпайсызбы, бүгүнкү күндө 123 миң киши 3 курс вакцинацияны алышты. Бул эмнени түшүндүрөт? 123 миң киши гепатит Бны жуктуруп албайт дегенди түшүндүрөт да. Бул профилактикалык иштер да. Ал эми Кыргызстанда билесиңер 2001-жылдан баштап төрөлгөн балдарга роддомдо эмдөө жүргүзүлөт. Гепатит Бга каршы, анан туберкулезга каршы төрөлгөндө ушул инфекцияларга вакцинация жасайт. Андан кийин роддомдо ал милдеттүү түрдө да, ал милдеттүү түрдө жүргүзүлөт. Андан кийин 2,5 жашында, 4 айында, 5 айында дагы 3 дозасын алыш керек. Бүгүнкү күндө ошол 2001-ден баштап 2001-жылдан баштап төрөлгөн балдардын ичинде гепатиттин Б түрү 99% аныкталбайт десек болот да. Эми бар 1,5% чейин бар, анткени роддомдон чыккандан кийин жана 2-чи, 3-чү, 4-чү доза, 3-чү, 4-чү дозасын албай койгондордун балдардын арасында бар эми. Баш тарткандар да баш тарткандар бар да. Жанагы кызамыкка деле баш тартышып көбү отказ кылып атпайбы, ошол сыяктуу эле мындан дагы баш тарткандар бар да. Андан кийин биз Грузиянын опытын алып атабыз, анткени Грузияда гепатиттин С түрү жок эсе. Жаңы учур такыр катталбай калды. Анткени аларда азыркы учурда азыр гепатиттин Б түрүн жок кылуу үчүн көп иштер жүргүзүп атышат аларчы. Биз ошо Грузиянын опытын алып, ошо Грузия жүргүзгөн изилдөөнү Кыргызстан биринчилерден болуп жүргүзүп атабыз. Андан кийин жана вакцинация деп атпайбыз. Вакцинацияны Кыргызстан 2022-жылдын 15-декабрында пилотный деп Чыгыш Европа Орта Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчилик вакцинацияны баштаган санан жанагындай результаттарды алып атабыз. Андан кийин ошо Грузиянын опыту менен Грузиянын специалисттери келип бул изилдөө жүргүзгөн атабыз. Элдин арасында жугу тобокелчиликтерин аныктайбыз дагы, андан кийин таралышын аныкташыбыз керек ушул изилдөөнүн негизинде. Бизге азыр Грузия мамлекетинен специалисттер келип чоң жардам берип атат. Бул изилдөөнү биз республикалык, шаардык, облустук СПИД борборлор өткөзөбүз. Бизге департаменттер, санэпид көзөмөлдөө борборлор жардам берет. ВОЗдун каржылоо жардамы менен, ана CDC эл аралык уюмдун жардамы менен, финансылык жана техникалык колдоосу менен ушул ишти жүргүзгөнү баштаганбыз да. Андан кийин Роберто Коха деген Германиянын институтунун дагы специалисттери бизге чоң жардам берип атышат. Бүгүнкү күнү канча айдан бери биз даярданып атабыз. Саламат сактоо министрлигинин буйругу чыкты. 23 майда 533 буйрук чыкты. Ошо гепатит Б, Сды, гепатиттин жана ВИЧ-тин таралышын жана жугу тобокелчилик факторлорун аныктоо боюнча буйрук чыкты. Ошондон бери даярдык иштери жүргүзүлүп атат. Грузиянын специалисттери келип жана флеботомист деп коет, ошо Кыргызстандын бүт бардык региондорунда өткөрүлөт. Бүгүнкү күнү биз республикалык стат комитет менен бирдикте жүргүзгөн атабыз, анткени алардын чоң тажрыйбасы бар, жана эл каттоодо алар үйдө ыктырып атышпайбы, ошол сыяктуу ошолордон консультация алып, ошолор менен договор түзүлдү, келишим түзүлүп, бириске жардам берүү боюнча ошолордун жардамы менен уже кайсы үйгө барабыз, кайсы айылга, кайсы айылдан канча үйдү тандайбыз деп уже бүт баардык чийилип, карталар түзүлүп, кайсы үйгө киребиз боюнча дагы уже маалыматтар түзүлдү. Жана эл аралык уюмдар, жанагы флеботомист деп коебуз, кан алга тургандарды, жана интервью жүргүзүп тургандарды эң негизги эшикти тыкылдатып киргенден баштап эле түшүндүрүү ишин жакшы өткөрсөк, анда элдер киргизет. Анан мен минткени келдим эле деп чала бучук сүйлөп койсо, элдер киргизбей коет, эшигин ачпай коет. Ошон үчүн алардын баарын окуттук. Окуттуп уже мындай баштаганга даяр болуп калдык да. Алар кимдер окугандар? Мисалы окугандар бир конкурс өткөрүп, медициналык кызматкерлер, анан интервью өткөрө тургандар, мисалы жакшы сүйлөгөн, элге түшүндүрүп бере турган кишилерди тандап алдык. Бүгүнкү күнү 30 группа түзүлдү. Ичинде 30 флеботомист, 30 интервьюер, анан координатор болот. Андан кийин Кыргызстанда 6090 үйдү стат комитет менен бирдикте уже белгиледик. Кайсы үйлөр болот? Случайно выборка деп коебуз да. Мисалы бир айылда мисалы Нарын эле областын алып көрөлү да. Биз Нарын областынан 120 үйлөн тандадык облустун ичиненчи. Анткени населениясы аз да. Эң көп тандабаганыбыз Чүй областы болду, 1140
үй бүлөнү киребиз. Анан кийин Ош областында 1050, калган региондордо ошо бардыгы 6090 үй бүлөнү кирип эме беседа өткөрүп, анан кимдерди камтыйбыз бул изилдөөгө? 5 жаштан 17 жашка чейинкилер балдар. Андан кийин 18 жаштан өйдөгүлөр. 5 жаштан 17 жашка чейинкилерди эмнеге тандап алдык? Анткени аларга жана вакцинация жүргүзгөндүн эффективдүүлүгүн карайбыз. Баягы иммунитети бар бекен ошолорду текшеребиз. Ал эми чоң адамдардын арасында жанагы биринчиден үйгө киргенде интервьюерлер бир чети гепатиттин түрлөрүн түшүндүрүп беришет, жугуу жолдорун айтып беришет, баягы медициналык манипуляциялардын эле, тиш жолдордун эле деп бардык суроолорду камтышат да, анан жыйынтыгынан анан кандай жол менен жукканын эме кылабыз да, аныктайбыз. Андан кийин бул 1,5 ай изилдөө 1,5 ай болот. 1,5 ай убакыттын ичинде ошол кандарын алып, текшерип, эгер оң жыйынтык берсе, биз аларга жолугуп результаттарын айтып, андан ары тастыктоо иштерин жүргүзүп туруп, анан дарылоого камтыйбыз. Ал эми терс белги берсе, баягы берген өзлөрүнүн телефондору аркылуу, WhatsApp аркылуу результаттарын билгизебиз да. Андан кийин бул жерде дагы чоң максатыбыз негизи, максатыбыз ошол изилдөөнүн жыйынтыгы менен алдын алуу иштерин кийинки пландаштырабыз да. Алдын алуу иштерин кандай багытта жүргүзөбүз, профилактический работаларды кандай жүргүзөбүз, анда кандай иш чараларды жүргүзө баштайбыз дагы, жок кылуу үчүн, элиминацияга жетиш үчүн да. Негизги максатыбыз ошол да. ВИЧ боюнча деле ошондой ВИЧти да ошол чогуу эле жүргүзүп атабыз. Анан ал жерде элге түшүндүрүү иштерин да жүргүзө баштайбыз да. Гепатит кандай жолдор менен жугат, ВИЧ кандай жолдор менен жугат деп маалыматты кеңирээк бере баштайбыз да. Анан биз мынча кишини аныктадык деп атабыз, бирок гепатит оорусун бекеринен айтпайт да, мындай орусча айтканда ласковый убийца деп коет да. Элдер ооруп атканын билбей көпкө чейин жүрө берет. Өтүшүп кеткенден анан кайрылышат да. Анан мисалы азыр деле операцияга барардын астында гепатиттин Б-сы түрүнө, ВИЧке, анан кийин сифилиске текшерип туруп, азыр ошондой болуп калган да бизде. Операция кылардын астында сөзсүз ошол анализдерди сурайт. Ошол кезде капысынан аныкталып калгандар деле болот. Ал гепатит менен ооруп атканын эч качан билген эмес. Биз ошол изилдөөнүн аркасы менен ошо кимдер острый форма менен ооруп атат, кимиси мурдатан ооруп жүргөн дегендердин баарын аныктайбыз да. Буюрса ушул 1,5 ай изилдөө жүргүзсөк, анан баарын анализдеп, результаттар чыккандан кийин анан жылдын аягына чейин биз Кыргызстанда момунча ВИЧ гепатит менен ооругандар бар экен деп анализ жүргүзө алабыз да. Азыр точно статистика жок да. Анткени биз 28 миң деле мындан дагы көп болушу мүмкүн. Мындан да көп болушу мүмкүн. Арасынан мындай жана операцияга бара тургандардын арасынан чыгып калып атпайбы? Алда даже ойлогон дагы эмес өзүнүн ооруп атканын, билген дагы эмес ооруп атканын. Ошон үчүн бул изилдөөнүн жыйынтыгы менен биз жаңы учурларын да табышыбыз мүмкүн. Эч жактан көптөн бери ооруп аткандарын да табып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн жылдын аягында биз точно статистиканы бере алабыз. Мисалы, оорунун көрсөткүчү жок да бизде гепатит боюнча. Биз ВИЧтин көрсөткүчү бар да. Мисалы, 100 миң кишиге канча киши ооруйт деп айта алабыз. Биз 100 миң кишиге мисалы ВИЧте 14 киши дейбиз. 14 учур дейбиз да. А гепатитте азырынча эчтеке айта албайбыз да. Ошон үчүн жылдын аягында изилдөөнүн жыйынтыгы менен толук маалыматты беребиз. Андан кийин ошо тандалып алган үйлөргө барганда эгер киргизбей койсо, каршылык көрсөтсө, өтпөйбүз, анкетированиядан өтпөйбүз, кереги жок, бизге текшерилбейбиз деп койсо, биз дагы 2 жолу барганга аракет кылабыз. Анан болбосо анан башка үйдү тандайбыз да. Анан биринчисинде балким убактысы жок болуп калат, андан кийин ойлонот, балким, андан кийин макул болсо, анан кийин 2-3 жол попытка кылып көрөбүз, а болбосо башка үй бүлөнү тандайбыз. Азыр ВИЧ боюнча, СПИД боюнча бизде статистика кандай көрсөткүчү? Бүгүнкү күнгө 13,600 таптык. Ал лабораториялык тастыкталгандар 1996 жылдан бери 12,000 ошо 500гө жакындатабыз ВИЧти. А биз кыска убакыттын ичинде гепатиттен 28,500 таптык. 1 жылга жете элекмин убакыттын ичинде. Бул коркунучтуу эми коркунучтуу деп деле айтсак болот. Анткени элдин арасында канча бар экен, канчаны табабыз дагы белгисиз. Баягы бессимптомдуу жүргөндөр, клиникасын билбегендер, жуктуруп алганын билбегендердин баарын ушу изилдөөнүн жыйынтыгы менен табабыз деп ойлоп атабыз да. Азыркы күндө кеңири түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атпайбы? Мисалы, ВИЧтерди аныктоо үчүн биз канчалаган жаңы ыкмаларды киргизип атабыз. Мисалы үчүн биздин жакшы көрсөткүч, эгер 10 жыл мурда энеден балага берилген жолу 39% түшсө, азыр 2,4%ке түшүрдүк. Ал эмненин аркасы менен ушундайга жетиштик? Боюнда бар аялдар учетко турганда сөзсүз ВИЧке текшерилет.
Мурда бир жолу текшерилчү, азыр 2 жолу текшерилет. Анткени биринчи текшерилгенде отрицательный болуп атат да кийин балдар төрөлүп калат, отличный стороны балдачы. Андан ошон үчүн 2 жолу тестирүүнү киргиздик. Анан өнөктөшү кошо текшерилет, мисалы жолдошу кошо текшерилет. Андан кийин роддомдордун баарында экспресс тест деген бар. По капиллярной крови, эгер боюнда бар аял учетко турбай роддомго түшүп калса, обменный картасы колунда жок болсо, ички обязательно текшерилет. Эгер оң белги чыгып калса, төрөгөн аялга да бере тургандары, балага да дары роддомдун баарында бар жетиштүү санда. Андан бирок көп учурлар болуп калат, жана мигранттар айрыкча учетко турбай эле бизде иштеген жаш келиндер деле учетко турбай эле анан төрөткө түшүп калаткан учурлар базарда отурушат, же болбосо жумуштан колдору бошобой калат. Учетко турбаган учурлар да болуп калып атат. Эми учетко тургандардын арасынан деле аныкталып атат, бирок бизде дарылар жетиштүү санда, ошон үчүн жанагындай жетишкендиктерге жетишип атабыз. Бирок бизде эң өкүнүчтүүсү мурда жанагы кан аркылуу жуккан аярлуу топтордун арасында көп катталчу эмес беле, бүгүнкү күнү азыр жөнөкөй адамдардын арасынан катталып атат, анан жаштардын арасынан. Анан жана эркек менен эркек жыныстык катнашка баргандар бизде саны көбөйүп атат, ошолордун арасында ВИЧ өсүп атат. Мисалы былтыркы жылы мисалы 1000 киши аныктасак, ошонун 82% половой путь передача болуп атат, жыныстык катнаш аркылуу болуп атат да. Ошол бул эмне менен түшүндүрсөк болот? Канчалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атсак деле, Facebook баракчасы бар, Instagramда баракчаларыбыз бар, бардык информацияларды айтып эле атабыз, бирок ошондо дагы өзүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле кылгандыктын натыйжасында азыр жаштардын арасында ошо ВИЧ өсүп атат да. Ошон үчүн бардык кишилер өзүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле кылбай, жок дегенде бир жылда бир жолу бардык анализдерди тапшырып карап, өзүнүн мисалы ВИЧке, гепатиттерге текшерип, сифилиске текшерип, ЭКГдан өтүп, жоктон УЗИден өтүп, өзүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле кылбаса, мындай оорулар балким аз болот деп атабыз да. Бизде үй бүлө куруп атканда ошондой текшерүүдөн өткөрүү дагы тартиби киргизилип аткан окшойт э? Бизде андай жок. Азыр жок да. Азыр жок. Жаңы үй бүлө кодексинде ошондой тартип киргизип аткандыгын айтышты. Бул дагы сиздерге жардам болот деген ойдобуз. Анан сиздин сөзүңүздөн улам ошо азыр мына боор ооруларын, ошо гепатит ооруларында багы билинбеген илдет болгондуктан ВИЧ деле ошондой да көчөп кеткен учурда болуп атпайбы? Анан алдын алуу максатында сиздер былтыр багы ар бир жаранды лабораториялык текшерүүдөн өтсүн деген милдеттенме болду эле. Анан көчмө лабораторияларды ушул өзгөчө шаар жерлеринде уюштуруп атасыздар. Жыйынтык натыйжасы кандай болду? Мисалы бизде Кыргызстанда аныктаганга ошолор жардам берип атат да. Мисалы мобильный клиникалар 2016-жылдан баштап бизде мобильный клиникалар иштейт. Мурда бир экөө эле болсо азыр ар бир областта бар 9 мобильный клиника болду. Ошол гепатиттерди бизге өткөрүп берип атканда, биз ошол мобильный клиникалар, үй бүлөлүк дарыгерлер топтордун базасында болчу, ошол мобильный клиникаларда бизге өткөрүп алдык. Анткени мобильный клиникадан тапкан гепатиттин больнойлордун тагдыры билинбей эле калчу да. Азыр биз болсо тапкандарды сразу учетко алып, тастыктап, диагноздорунан дарылоога камтып атабыз да. Мисалы мобильдик клиникалардан бизде ВИЧтин 38 учурун таптырбыз 2016 жылдан бери. 1200-1400гө жакын гепатит Б'ны таптык. Сифилистин да учурларын таап атабыз да. Биз эми бүгүнкү күнү ошолордун бардыгын 4800 гепатит Б таптырбыз. Ошол мобильдик клиникадан 1400гө жакын гепатит таптырбыз, анан 1200 сифилис менен ооргандар таптырбыз да. Биз сразу эле ошолорду учетко алып эле тастыктап, анан кийин дарылага камтып атабыз да. Анан бул мобильдик клиникалардын жардамы чоң болуп атат. Азыр үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна эшигин алдына токтотуп коюп, же болбосо чоң торговый точкаларга токтотуп, ошо элдери уже кызыктар болуп калышты. Мобильдик клиникага барып текшерилишип атышат аякта. Экспресс тест менен бир алган кандан 4 инфекцияны аныктайбыз. Гепатит Б'ны, С'ны, ВИЧ жана сифилис оорусун аныктайбыз да. Бул да бизге баягы ооругандарды эрте аныктоого чоң жардам көрсөтүп атат. Азыр деле жүргүзүлүп атат. Азыр деле жүргүзүлүп атат. Ошол эле учурда эмдөө иштери дагы жүрүп атабы? Эмдөө иштери бүгүнкү күндө айтып атпайбы, 3 дозасын алгандар 12300 киши болду. Бирок ар бир киши жана цирроздо, мына Кыргызстанда цирроздун ракты пересадка деп баштабадыкпы Кыргызстанда. Бирок ушуга жетпегенге, ошол состоянияга жетпегенге өзүбүз жоопкерчиликтүү болушубуз керек да. Өзүбүз ден соолугубузду жакшы карасак, өзүбүз убагында текшерип турсак, эми каяктан жуктуруп алганын биз азыр точно айта албайбыз да. Балким стоматологдон жуктубу, же частный клиникалардан жуктубу, же болбосо салондорго канча барып атабыз, ошолордон жукту, так айта албайбыз да.
мисалы келгендерден аныктаганда деле стоматолог бардым эле анан маникюр жасаттым эле, педикюр жасаттым эле дейт. Ошолорду мындай жугуу факторлорун ушул эменин жыйынтыгы менен да, изилдөөнүн жыйынтыгы менен да айта алабыз да. Мынчасы парентеральный путь передачи, мынчасы энесинен балага жуккан же болбосо жыныстык катнаш аркылуу жуккан дейбиз да. Изилдөөнүн жыйынтыгы менен айта алабыз. Мен да ошол баягы атайын ошол эфирди уюштуруп аткандыктан баягы элге көбүрөөк маалымат берүү максатында ушул ВИЧ менен гепатиттин бир кесепеттери жөнүндө кененирээк айтсам деп атам да, элге жеткиликтүү болуш үчүн баягы сиз айтып атпайсызбы, эл өзүнүн ден соолугуна кайдыгер болуп атат деп. Бул нерсе бар эми мойнубузга алсак болот, баарыбыз эле алсак керек да. Ошол кесепеттери тууралуу айтсаңыз ушул оорулар. Эми кесепеттери убагында дарыланса, гепатит С оорусу 3 ай эми баягы вирус нагрузкасына жараша 6 айга чейин лечение алса, бул айыгат экен. Бирок айыктым деп сүйүнбөш керек, учетко туруп убагында 6 айда бирден текшерип туруш керек вирус нагрузкаларын. Ал эми гепатит Б болсо узакка созулган оору, ВИЧ сыяктуу эле өмүр бою дары ичет, өмүр бою учетко турат экен. Анын последствиялары кесепеттери баягы рак печень, цирроз печени болгондо ичине суу толуп кеткенде билинип атат да, көп кишилер ошондо кайрылып атышат. Мындай убагында текшерилип, кызыктар болгон кишилер азыраак болуп атат да. Ал эми ВИЧтики болсо баягы өмүр бою дары ичет. Анализдерин жана ВИЧ гепатиттин эле убагында тапшырып туруш керек. Биздин больнойлор дарыларын ичип иштеп жүрүшөт, балалуу болуп атышат. Мисалы күйөөсү положительный болсо, аялы эгер күйөөсү дары ичсе, аялына жукпайт. Экөө тең положительный болгондордон таза бала төрөлүп атат. Биздин жыйынтыктар жакшы болуп атат да. Бирок жанагы жыныстык катнаш менен жугусу көбөйүп жатканда бизди аябай өкүндүрүп атат да, коркунучтуу. Ошол мындай элдин арасына тарап кетүү коркунучу бар да. Элдин арасына айтак эле тарап жөнөкөй элдердин арасынан эле чыгып атат. Жана экспресс тесттерди киргизип атабыз, стационарларга үй-бүлөк дарыгерлерге экспресс тесттерди киргизип атабыз. Ошол жерде жөнөкөй эле СПИДке мындай текшерилбей турган ВИЧ жуктуруп алды деп ойлобогон кишилерден да чыгып калат баягысыч. Мисалы жөнөкөй эле аппендицитке операция кетип бараткан, азыр операция кирерин астына жана жогоруда айтпадымбы, кишиге гепатит Б гана сифилиске сөзсүз текшерилип туруп операция жасашат врачтар. Ошонун кесепетинен жөнөкөй эле аппендицитке бараткан, жөнөкөй эле геморройдон операция жасап турган, плановый операция бара тургандардын арасынан ВИЧ чыгып атат да. Значит, элдин калын катмарында уже ВИЧ бар деп айтсак болот да. Эми ал последствиясы, алар окуй берет, иштей берет. Так айтат эле, эми баардык оорудан эле кепилдигибиз жок да ооруп калбайбыз деген. Ал эми улутун да карабайт экен, жашын да карабайт экен, байлык бийлигине да карабайт экен. Баардыгыбыз ушул оорулардын астында окшошпуз да, бирдейбиз да. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүздүн ден соолугубузга кайдыгер мамиле кылбай, өзүбүздүн ден соолугубузду карап, жана айтат атпайбы, жок да, 1 жылда бир жолу ушул инфекцияларды текшерип турса, убагында токтотуп калат бийлик, же убагында дарыланса, последствиялары жанагы СПИД стадиясын өтпөйт эле, цирроз, рак печени болбойт эле дегеним да. Эгер эрте аныкталса, эрте дарылайбыз сразу. Мурда канда вирус нагрузкасы 500 болгондо, анан 350 жеткенде эдечүбүз да. Азыр аныктадыкпы, сразу леченияга подключать этебиз. Ошондо алар узакка жашайт да. Азыр кепчүлүгү бир аныкталгандардын бир 50-60% кеч аныкталып атышат да, кеч стадиясында аныкталат. Көрдүңүзбү, билбей симптомдору болсо деле бир кайдыгерлик мамиле менен доктурга кайрылбай жүрө беришип эле анан кийин болуп атат. Азыр эми бизде мигранттардын арасында да бар, баягы мигранттарга биз дарыларды курьерский организациялар аркылуу убагында жеткирип турабыз. Жанагы сиз башында айтпадыңызбы, 2026-жылга чейин, анан 2030-жылга чейинки пландар жөнүндө баягы ушул тобокелдиктерди, факторлорун аныктоо, алдын алуу боюнча негизи ушул максаттарга жетүү үчүн ушундай изилдөөлөр, дагы башка пландарыңыздар барбы? Мындай башка нерселерди дагы жүргүзүү зарылдык барбы, же ушундай нерселер менен чектелесиздер? Бүткүл саламат сактоо уюмунун көрсөтмөсү менен биз улам жаңыркмаларды киргизип атабыз. Мисалы катнашка чейинки профилактика деп коет, доконтактный профилактика деп коебуз. Бүгүн мисалы пландаштырып, балдар, жаштар пландаштырып атса, ошо дарыны алып ичсе болот да. Анан кийин медициналык мекемелерде медиктердин арасында операция убагында ар кандай учурларды ине менен жасай алышы мүмкүн. Постконтактный профилактика деп коебуз. Эгер медициналык кызматкер операция убагында же көздөрүнө чачырап, же иш кылып бир аварийный ситуацияга калып калса, сөз журналга регистрация кылып, анан 28 күн дарын ичет. Бул да профилактика да. Анан эң жанагы жакшы профилактикабыз вакцинация болот, гепатиттики, анан ВИЧтики, анан гепатиттердики. Азырынча гепатит С азыр вакцинасы жок. Бирок бул эки вакцинация
вакцинасы жок да, гепатит С менен ВИЧке. Гепатит Б болуп аткандан кийин моментте учурдан пайдаланып бардыгын алганга чакырат элем ушул вакциналардан. Анткени вакцинанын 3 дозасын алгандан кийин ал оорубайт. Канында антитела болот да. Күрөшө турган защитный функциясы болот да. Ошон үчүн ооруну чуктуруп албайт аларчы. Үй бүлөлүк дарыгерлер топтору менен иштешесиздер да, сөзсүз түрдө. Алар кандай жардам беришет сиздерге? Бизге чоң жардам берет алар. Вакцинацияны үй бүлөлүк дарыгер топторунун базасында жүргүзөбүз. Дарылоону дагы азыр үй бүлөлүк дарыгер топторуна өткөрүп бердик. Бардык врачтар окутулду. Клинический протоколдор бар. Стандартный операционный процедура деп коебуз. Кандай кан алыш керек, кандай жеткириш керек, бүт бар иштеп чыкты. Иштелип чыкты. Врачтардын баарын окуттук. Азыр үй бүлөлүк дарыгерлер топтору дарылоого даяр. Ошон үчүн көпчүлүк жарандар тетиги оштон келдим эле, тогузтордон келдим эле деп эле бизге келишет да. Кенени туура түшүндүрсөк, макул биринчи келгени биз анализден алып, дарысын биз берип коелу. Андан кийин жашаган жериңерден аласыңар десек, түшүнүү менен азыр көп келбей калышты бизге. Азыр ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер топтору даяр. Ооруларды кабыл алып дарылаганга. Биздин ВИЧти көптөн бери эле дарылашат алар. Биздин электрондуу базабыз бар. Эми жакында гепатит боюнча базаларды жаңыдан киргизип атабыз, иштеп чыгып атышат. Жакында аларды киргизебиз. Анан ким каякта жашаса дагы ошо базадан көрүп туруп дарысын ичип атабы, ичпей атабы, биз базадан эле көрүп коебуз. Мисалы ВИЧтикин Алыскы Баткендеги больнойду да биз базадан көрүп алабыз. Вирус нагрузкасы канча болуп атат, дары ичип атабы, ичкен жокпу, биз базадан карап турабыз. Эми жакында Чукул Арада гепатит боюнча да ошондой каттоону баштайбыз. Ушул аталган илдеттерди алдын алуу, эрте аныктоого ар бир жаран өздөрү дагы бир салым кошуп сиздерге жардам берилсе болот да. Сөзүнүн соңунда ушул баса белгилеп айтыңызчы жарандарга эмне кылыш керек, сиздерге кандай жардам бериш керек, кандай бир аракеттерди көрүш керек? Бизге мына изилдөө убагында ушундай изилдөө өткөргөнү келдик эле десе, бейжиги болот, өзүнчө футболкасы болот. Ошондой жарандар, жаштар келип, мындай жарандар келип, ушундай изилдөө өткөргөн таласак, ошого активдүү катышып берсе деп гана суранат элек. Эшиктерин ачып, киргизип, ошо анкеталарына жооп берип, анан кан тапшырып, анан кийин результатын билип алса деп сурайт элек. Ал эми жалпы жарандарга убагында өзлөрүнүн гепатитке текшерилип, жана вакцинаны алып, өзүлөрү колдосо деп ойлойм да, коргосо деп да ойлойм. Анан ошон үчүн баардыгын чакырат элем, вакцинацияга чакырат элем, анан ушул изилдөөгө активдүү катышып берсе деп суранат элек. Бул эми ар бир жаран өзүнүн эле ден соолугу эмес, бул жерде жалпы улуттун саламаттыгы дагы бар. Ошол нерсени жалпыбыз ойлосок деген тилек менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы. Дагы бир ирет ыраазычылык билдирем сизге, убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен күн маекти жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.